Кенжебек Арыкбаев журналист Кыргызстандын түндүк тарабынын кулунумун акыйкаттыгы үчүн Бакиевдин келишиде калыстык. Кече 2 августта мурдагы президент Аскар Акаев Кыргызстанга кирип келгенден бери экс-президент Курманбек Бакиевдин өлкөгө кайтып келүүсүн талап кылгандар көбөйдү. Белгилүү журналист Кенжебек Арыкбаев өзүнүн пикирин төмөнкүчө билдирди. Акаев келгенден кийин Бакиев да келсин. Между прочим, эгер кайсы бир жээкте эле кашайып карай бербей же идеал тута бербей адамдык сапаттагы калыстыктын призмасы менин караганда Курманбек Салиевичтин доорунда именно карапайым орто жана ылдыйкы катардагы адамдар чындап эле жакшы жашачу. Акаев деле адегенде жакшы нерселер менен баштаган. ВТО, СОМ жана башкалар. Ал эми Бакиев доорундагы тезек деген кеп ал болгону саясат гана болгондо да ал Курманбек Бакиевдин күнөөсү эмес болчу. Ошол чакка керек болсо карапайым адамдар эмес, мен да азыр өкүнөм. Башкалар сыяктуу кимдир бирөөлөрдүн фишкасы, картасы болуп калганмы? Ал эми 2010 жылдын 7 апрелиндеги чындык кимдин кандай арам ою же кайсы держава кийлигишкени бул эч убакта ачыкка чыкпайт. Чыгарам дегендер болсо 32 жылдагыдай АКШга чейин барып жок кылынган Троцкийдин тагдыры күтүшү толук ыктымал. Апрель окуясы эч качан ачылбаган жабылуу, коркунучтуу маселе. Муну сөз учурунда гана айта кеткеним, негизи айтайын дегеним, раз Акаев келген соң Бакиев да келиши керек. Билбегендер же регионалисттер үчүн айта кетчү нерсе, мен Кыргызстандын түндүк тарабынын кулунумун. Бирок акыйкаттык үчүн Бакиевдин келишиде калыстык жана да менин 25 жылдан бери келаткан журналисттик көз карашым дейт Кенжебек Арыкбаев окурмандарга. Эске сала кетсек, 2 августта Аскар Акаев келди. УКМКнын маалыматына караганда Акаев мурдагы жогорку кызматтагы адамдар менен катар 1992 жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы макулдашууну түзүүдөгү, ага 1994 жылы өзгөртүү киргизүүдөгү жана 2003 жылы Камека компаниясы менен башкы макулдашууну реструктуризациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмыш жообуна тартылган. Учурда бийлик Кумтөр алтын кени боюнча эл аралык соттук териштирүүдө мурдагы президенттер Аскар Акаевке, Курманбек Бакиевке, Алмазбек Атамбаевка карата кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. УКМК Темир Сариев кармалды. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, Кумтөр иши боюнча тергөө жыйынтыгында Сариевди кармоо тууралуу чечим кабыл алынган. Ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Эске салсак, мурдагы премьер-министр Темир Сариев Кумтөр кенине байланыштуу териштирүү иштеринин алкагында күбө катары үстүбүздөгү жылдын 27 майында да сурак берип чыккан. Булак Кадам Медиа. Эл чындыкты билсин. Аянтта Камчыбек Ташиевке Таалайбек Сарыбашев кошулду. Камчыбек Ташиев менен Таалайбек Сарыбашев жана вице-мэр Жамалбек Ырсалиев Олимпиаданын трансляциясын аянтта көрүү үчүн келди. Милдешти көрүүгө 200гө жакын адам келген. Катышуучулардын арасында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев жана Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Таалайбек Сарыбашев жана Борбордун вице-мэри Жамалбек Ырсалиев да бар. Булак Медиа центр. Эл чындыкты билсин. Олимпиада ак жол менен Меримге мамлекеттен канча сом берилет? Бүгүн 3 августта Кыргызстандын курама командасынын куржунуна Токиодогу Олимпиада оюндарынын 2 медаль түштү. Азырынча 1 күмүш жана 1 коло байгебиз бар. Балбан Акжол Махмудов алтын медаль үчүн күрөшүп 2-1 эсебинде жеңилди. Ал Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси болду. Махмудов 77 кг салмакка чейинки категорияда күч сынашты. Андан кийин Мерим Жуманазарова 68 кг салмакка чейинки категорияда монголиялык Соронзонболт Бацесек кездешип 11 эсебинде таза жеңишке жетишти. Мамлекет тарабынан Олимпиада оюндарында жеңишке жеткен спортчуларга акчалай сыйлыктар каралган. Алтын медаль тааган спортчуга 10 миллион сом, күмүш медалдын ээсине 7 миллион сом, коло байге алып келген спортчуга 5 миллион сом берилет. Ак жолдун күмүш байгеси Кыргызстан тарыхында Олимп оюндарындагы экинчи күмүш байге болуп калды. Буга чейин 2008 жылкы Олимпиадада күрөштүн дал ушул түрүнөн Канат Бегалиев 66 кг салмакта финалда жеңилип экинчи орунду ээлеген. Булак Акипресс. Эл чындыкты билсин. Манастын тукуму экениңди далилдедиң. Жапаров ак жолду куттуктап дем берген видеосу. Жапаров Кыргызстандын курама командасына мындан арда ийгиликтерди каалап, калган спортчулардагы сөзсүз жогорку сыйлыктарга ээ болоруна ишеним артып жаткандыгын кошумчалаган. Мамлекет башчы Садыр Жапаров телефон аркылуу улуттук курама команданын мүчөсү грек-рим күрөшү боюнча Балбан Акжол Махмудовду Олимпиада оюндарында күмүш медаль жеңип алгандыгы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлап, видеосун жарыялаган. Көптөн берки албаган эмгегиңдин жана талантыңдын натыйжасындагы ийгиликтүү жетишкендигиң менен чын жүрөктөн куттуктайм
куттуктайм. Али жашсың, келечекте алтын медалды дагы багындырасың. Сен бүгүн Манастын чыныгы тукуму экениңди далилдедің. Олимпиадада күмүш медаль баарынын бактысына эле жазыла бербейт. Мындай жетишкендик улуттук спорттун тарыхында көп деле болгон эмес. Ошондуктан бул ийгилик жалпы кыргызстандыктар үчүн өтө маанилүү жана өтө баалуу. Миллиондогон мекендештерибиз демин ичине катып, сенин күрөшүңдү көрүп турушту. Чын жүрөктөн сүрөп, кабатырланып жатышты. Силерди мекенде чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Аман эсен кайтып келип алышыңарды каалайм деген мамлекет башчы Жапаров Кыргызстандын олимпиадалык курама командасына мындан ары да ийгиликтерди каалап калган спортчулар дагы сөзсүз жогорку сыйлыктарга ээ болоруна ишеним артып жаткандыгын кошумчалаган. Белгилей кетсек, Акжол Махмудов бүгүн 3 августта Токиодогу олимпиадада күмүш медаль тагында ал болгону 22 жашта. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Акжол Махмудов өзүм ойлогондой күрөшө алган жокмун. Токиодо өтүп жаткан Олимп оюндарында кыргызстандык балбан Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта финалда венгриялык Тамас Ларинс менен күрөшүп 1-2 эсебинде утулуп калды. Махмудовдун бул жетишкендиги Олимп оюндарындагы эгемен Кыргызстандын тарыхындагы экинчи күмүш байге. Бишкектеги Борбордук аянтта бир катар шаарларда чоң экрандар орнотулуп, күйөрмандар Кыргызстандын балбанды сүрөөнгө алып турду. Акжолдун таймашына өзү төрөлгөн Араван районундагы жакындары, айылдаштары көз салып турушту. Акжол Махмудов финалдык беттештен кийин Азаттыктын казак кызматынын журналисти Руслан Меделбекке алгачкы сезимдер тууралуу айтып берди. Экинчи болуп калдым, өзүм ойлогондой күрөшө алган жокмун, эмнеге жөндөмдүү экенимди да көрсөтө алган жокмун. Финалда бир аз алаксып өзүмдү колго ала алган жокмун. Финал боло канчанчы беттеш болбосун, утулуп калгандан кийин сезимдер канааттандырарлык боло албай жатат. Утулуп калганыма бир аз маанайым чөгүп турат. Финалдан кийин президентибиз Садыр Нуркожоевич телефондон куттуктап чалды. Мен үчүн бул чоң сыймык. Президент өзү чалып куттуктаган менин жашоомдо биринчи ирет болуп жатат, деди Акжол. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев Аскар Акаевдин Кумтөр үчүн күрөштө Кыргызстанга пайдасы тиет. Өмүрбек мырза Аскар Акаев 2 август күнү Кыргызстанга келди. Анын келиши Кумтөр иши менен байланышкан. Акаев УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин сунушу президент Садыр Жапаровдун иликтүү, адилеттүү жана мыйзамдуу болот деген кепилдиги менен келиптир. Сиздин бул окуя боюнча пикириңиз кандай? Кумтөр алтын кени үчүн күрөш улуттук идеяга айланган. Ал кандай идея? Кыргызстандын табигый байлыгы элдин менчиги. Ал элге гана кызмат кылат. Эл ким, өзгөчө чет элдик компания улуттук кызыкчылыктан Кыргызстандын мыйзамдарынан жогору турбайт деген идеялар. Узакка созулган Кумтөр алтын кен Кыргызстанга алуу аракеттери эгемендүүлүк үчүн күрөштүн ачык, даана бир көрүнүшү. Кумтөр алтын кен улутташтыруу боюнча президент Садыр Жапаров баштаган бийликтин демилгесин колдошубуз, баарыбыз бир болуп колдон келген жардамды көргөзүшүбүз керек. Кумтөр боюнча 2003-2009 жылдардагы келишимдерди Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы түзүлгөн коррупциялык келишим экенин далилдөө эл аралык сотто биздин өлкөнүн позициясын бекемдейт. Аскар Акаевдин ушундай тагдыр чечүүчү тарыхый учурда Кыргызстанга жардам берейин деген аракетин четке какпаганыбыз дурус. Аскар Акаев көптү билген, көрсөтмөлөрү салмактуу, ынанымдуу фигурант. Анын Кумтөр үчүн күрөштө Кыргызстанга пайдасы тиет. Ал эми Акаевдин башкаруу дооруна бериле турган баа, агер мыйзам бузуулары болсо, жоопкерчилиги өзүнчө башка маселе. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Эрлан Бекчор уулу жакында Курманбек Бакиев келет, Аскар Акаев экөө тең камалбайт. Жакында Курманбек Бакиев келет, негизи Аскар Акаев экөө тең камалбайт. Мындай пикирде журналист Эрлан Бекчор уулу айтты. Аскар Акаев Кумтөр боюнча негизги кылмыштуу кадамдар 2009-жылы болгонун айтып келген. Кумтөр боюнча чоң сырды ачып берет, бирок негизги фигуранттарды атап берет. Мен эмес, булар кылган, алардын сап башында Курманбек Бакиев дейт. Анда Бакиевди дагы суракка чакырыш керек да, ооба. Аны да чакырыш керек дешет. Жакында Курманбек Бакиев келет, негизги финиш экөө тең камалбайт болгону экс-президенттер өлкөсүнө кайтат баса. Акылбек Жапаровдун сааты чыкылдап калды. Владимир Путин Аскар Акаевдин бир тал чачын түшүрбөйт. Анткени Москвада ардактуу сыйлуу мугалимдердин бири Кремль мугалимдерди каматпайт, дейт журналист. Булак Назарнюс. Эл чындыкты билсин. Бекназаров Акаевди жоопко тартпаса, бийликтин иши нөл болот. Кыргызстан Малайзиядагы элчиси саясатчы Азимбек Бекназаров мурдагы президент Аскар Акаевдин келиши тууралуу Азаттыкка маек курду. Бекназаров 2005-жылы Акаевди бийликтен кетирген март окуясында, 2010-жылы Бакиевдин бийлигин кулаткан апрель окуясына активдүү катышкан коомдук ишмерлердин бири. Азимбек Бекназаров: жеке мен үчүн анын келиши күтүлүп жүргөн нерсе болду. Акаевди биз 2005-жылдан бери канча жолу алып келе албай жүргөнбүз.
Мен аны 2005-жылдан бери эле алып келүүгө аракет кылып жүргөн кишимин. Ошол 15 жылдан бери Кыргызстанга кыргыз элине кылган кыянаттыгы үчүн сурак кылалы деп аракет кылганбыз. Бирок колубуздан келген жок. Болгону 2010-жылы анын кол тийбестигин алдык. Мен билгенден Акаевка 2005-жылдан тартып козголгон 6-7 кылмыш ишин баары токтотулуп, апрель окуяларына башкы прокуратуранын имараты күйгөндө баары күйүп кеткен. Ошондон бери кайра жанданбай токтоп турган. Акыркы бийлик Кумтөргө коррупцияга байланыштуу иштерди баштап, анын негизинде Акаевдин келиши азыркы бийликтин аракетине жараша болду деп айтсак болот. Жакында эле эң жогорку деңгээлде Акаевка иш козголгону, издөө жарыяланганы дүйнө жүзүнө чейин айтылбады беле. Экинчиден, Кумтөр маселеси эл аралык сотто каралган турат. Сөзсүз Акаевди суракка алып, аны жоопко тартып, анын коррупциялык аракеттерине баа берсек, бул биздин эл аралык сотто утуп алышыбызга пайдасы тие турган факты. Мен муну күтүп жүргөн окуя катары кабыл алдым. Үчүнчүдөн, Акаев өзү деле тазаланып алган үчүн бул жакшы нерсе. Ал качкын президент, коррупционер президент, кыргыз коррупциясынын атасы, энеси катары аталып жүрөт да. Эми ошол канчалык деңгээлде чын экенин ал өзү тирүү кезинде тастыктап, тактап алган жакшы эле нерсе деп ойлойм. Кумтөргө байланыштуу Аскар Акаев эң негизинен эмнелерди айтышы керек? Азимбек Бекназаров: мен ток этер жерин эле айтайын, эми үчүн Бирштейнди алып келген, эми үчүн ген байлыктарды, анын ичинде Кумтөрдү өзүнүн буйругу менен Бирштейнге тагдырың сен чеч деп берип койгон. 1991, 1992 жана 1993 жылдары ал премьер-министрди дагы башкарып калган. Бакиевдин убагында өкмөттүн ишин цари кылбады беле. Ал эми Бирштейн башкарган комитет Акаевдин убагында кенге байланыштуу өкмөттүн ишин аткарып калган. Ал биринчи кезекте эми үчүн кен байлыкты чет элдиктерге берип койгон тууралуу жооп бериши керек. Экинчиси, Кумтөрдү кыргыз мыйзамдардын баарын бузуп, эч кандай жоопкерчилиги жок Бирштейн айткан Камекага берди. Ошолор айткандай кылып Торонтого барып кол коюп берди. Үчүнчүсү, 5 жылдан кийин, башкача айтканда, Кумтөр иштегенден кийин Камека аны Кыргызстанга өткөрүп бериши керек болчу. Акаев аны Кыргызстанга кайтарып алганын ордуна Танаев өкмөт башы кезинде кайра реструктуризация кылып алып, эмне үчүн Центарага берип салган. Ошондо Кыргызстандын 67% үлүшү эмне үчүн Центаранын болгон 15% акциясына алмашып жиберген. Ушул суроолорго Акаев конкреттүү так жооп бериши керек. Кумтөрдө комбинатты куруп жатканда $174 миллион ашыкча чыгым кылышкан. Бул жогорку кеңештин деңгээлинде тастыкталган. Ушуга дагы жооп бериши керек. Кумтөргө байланыштуу эле бир нече эпизод мени кылмыш иштери, фактылар бар, ошолорго жооп бериши керек. Андан сырткары Бирштейндин жеке учагы менен Сүлүктүү шаарынан 2 тонна алтынды Швейцарияга чыгарып кеткен фактыга байланыштуу кылмыш иши бар. Азаттык: Аскар Акаевдин Аксы окуясындагы саясий жоопкерчилиги тууралуу азыр эмне айта аласыз? Азимбек Бекназаров: ал саясий жоопкерчилик үчүн жооп берди. Анткени мыйзам алдында ал Аксы окуясынын башкы күнөөкөрү болду деп 2007-жылы Мукар Чулпонбаев башында турган элдик сот чечим чыгарган. Анын жан жөөкөрлөрүнүн баары Аксы окуясы боюнча жазаларын алды. Акаев түздөн-түз ал окуяга элди атууга же мени камоого түздөн-түз тиешеси болбогонуна байланыштуу саясий моралдык күнөөсүн өзү деле мойнуна алды. Азыр эми Бакиев дагы келиши мүмкүн. Ошого жол жабылып жатат дегендей пикирлерди айтылып жатат. Ал дагы келиши керекпи? УКМКнын башчысы генерал Камчыбек Ташиев расмий түрдө бүткүл дүйнөгө жарыялап айтты. Ал Акаевка, Бакиевке, Атамбаевка баарына бир нече эпизоддор менен кылмыш иши козголгон, издөө жарыяланганын билдирди. Айтылгандан кийин ал мамлекеттин милдети болуп калды да. Мына алгачкылардан болуп Акаев алынып келинди, эми Бакиевди да алып келишет. Бирок ушул жерде ар кандай саясатка бурмалап жаткан сайттарды окуп жатам. Мисалы, Талгарбеков Акаевди эле өзү келгендей, аны өзү алып келгендей, агасына, баласына Куран окутканы келгендей, ал тургай кайра кете турган күнүнө чейин айтып жиберди. Бул туура эмес. Акаевди, Бакиевди алып келүү боюнча айтылып, тапшырмалар берилди. Качып кеткен президенттерди алып келүү кыйын. Акаевди Путин, Бакиевди Лукашенко бербейт. Ошондуктан бийлик ар кандай жолдор менен, элдик жол же болбосо президенттин каналы аркылуу ар кандай ыкмалар менен буларды алып келип жатат. Бул жерде биз биринчи кезекте расмий бийлик алып келип жатканын, кылмыш иштерин алкагында алып келип жатканын ойлошубуз керек. Айрым бир саясатчылар буларды алып келет, легалдаштырат деп айтып жатышат. Бүгүнкү бийлик аларды кантип легалдаштырат? Анткени азыркы бийлик мурдагы бардык президенттер кыла албаган иштерди ишке ашырабыз, алар жасап кеткен кылмыштардын бетин ачабыз деп кыйкырып алышты. Алар ошонун үстүнөн иштеп жатат. Коррупцияга каршы президенттерге чейин иш козгоп болуп көрбөгөндөй иштерди баштап алышты. Булар эми Матраимовго окшогон мыйзамсыз байган адамдар эмес да. Алар мамлекетти ушул туңгуйукка алып келген, кен байлыктарды чет элдиктерге сатып жиберген адамдар. Алып келип легалдаштырат деген божомолдор кустурмайлык кылып кое берет деген оюн бул жерде болбошу керек деген үмүтүм бар. Булак Азаттык.